бардығымыз бірдей. Ош облусунун Каракулжа районуна алгачкылардан болуп элдик жыйын башталды. Тургундар активдүүлүгүн көрсөттү. Президенттин Ош облусундагы ыйгарым коктуу өкүлү менен белгиленген жыйынга келгендер 400 кишиге ылайыкташкан райондук маданият үйү тардык кылды. Тиешелүү суроолорго жооп бере турган жетекчилер атайын орундуктардан орун алып, элдик жыйынга келгендердин баары жайгашкандан кийин гана жыйын өз ишин баштады. Акчасы жоктор, карыгаттан кайып жыйналып атат. Бензин кымбат, солярка кымбат, жол керек кымбат. Ошол Memeli marşrutçu bekleşki olduğuna çıldırtırsa болбойбу. Облус жетекчиси аткарылган иштер мамлекет башчысы тарабынан кол коюлган жарлыктардын аткарылышы социалдык колдоолор боюнча маалымат берди. Өлкө башчыбыздын айыл чарба ишин жүргүзгөн дыйкан фермерлерди колдоо боюнча чаралар жөнүндө жарлыгына ылайык айыл чарба багытындагы жерлерди пайдалангандыгы үчүн жер салыгын төлөөдөн бошотуу каралган. Бұл жарлыққа ылайык дыйкан фермерлер 2022 жылдың 1 январынан тартып 2025 жылға чейин сугат жер, кайрак жер, жайыт жана чөп чабынды жерлерге жер салыгынан бошотулат. Мунун эсебинен Каракулжа району 3 миллион сомдук жер салыгынан бошотулат. Быйылкы жылы мамлекетибиз ирригацияга жана үрөөн менен камсыздоо үчүн айыл чарба багытында аябагандай жақшы көңіл бұрылды. Мисалы, сугат тармагы үчүн Ош облусуна 135 миллион сом акча каражат каралып, анын ичинен Каракулжа райондук сугат суу башкармалыгына 10 миллион сомдук акча каражат каралган. Агрардык аймак аталган аймакта азыр жазгы талаа иштери кызуу жүрүп жатканча айыл чарба азыктарын өндүрүүчүлөргө 316 миллион сомго жеңилдетилген насыя берилген. Бирок мындай жеңилдиктер тууралуу алыскы аймактардын жашоочуларынын баарынын эле кабары бар деп айтуу жаңылыш. Облус жетекчиси тийиштүү кызматтарга кылдат көңүл буруу тапшырмасын берди. Жергиликтүүлөр көйгөйлөрүн айтып башташты. Аймактарда турак жай куруу үчүн жер участогун алуу башкы көйгөй болууда. Биз өкмөткө атайын жазуу менен кайрылганбыз. Чек тууралуу мындан 1 жыл мурда өйүздө күнгөй участкасынан мынау жерди чекке бөлөбүз дешкен. Бирок азыркыга чейин берилбей, аңыз аз келгенсип, ал жерлерди азыркы учурда арендаға берип атат. Чекке деген жерди. Демек, арендаға бергенден кийин ал жерде чырмалышкан коррупция бар. Арендаға бердиби? Ал акчага берилет. Эмне үчүн чекке ошондой жер берилбейт? Bizim Karabulca aylık bölümünde aybay böyle mesele жолда айтып кеткендей ар бир бирөөнө түттүн себеби биз өзгөчө кырдаалдар Ош областында өкүлчүлүгүнө кайрылганбыз. Ошол жактан кайча жылдан бери алып турган жанагы дарыяны бул мүмкүн эмес деп ошондой чечим чыгарып беришкенде уруксат берилди. Az biz mынау райондук жетекчилик менен өзгөчө кырдаалдар менен биргеликте дагы кайра ошол кат жөнөткөн боюнча макулдашканбыз. Каракулжа районунун 1-май айылынын тургундары жыйынга ичип жаткан суусун көтөрө келишти. Таза суу резервуарындагы насостун керектен чыгышы толуктарды ылай суу ичүүгө мажбур кылууда. Тазасы çıkardı. Bürok işleme işte. Bravo. İşlemeyekten uşunday yıllarca su içiyor dostlarım. Şunu iş oynadı. Bana. Hazır memnun. Aile öpüp başlık amına ki. Bir cumalık mühlet verelim. Bir cumalık mühletle Cenab-ı Nasos'ta onda oturup bana cevap veresin gelir. Eğer de onda yakalattırmışlar. Arkadaş gelip de. Artıktan belirli öyle iş oynadı. Filtreteken bana baktı. Merak etmezmiş. Bir cumalık mühlet verelim. Filtre koyuğu, masos koyuğu sizlerge таза суу чыгарып берет. Өзгүн районунун дыйкандары ар жылы суу ташкындарынан жабыр тартып, Кара дарыяга дамба курууну суранып келишсе, каракулжалыктар 3 жылдан бери курулушу бүтпөй келген тар насостук станциясынын ишине нааразы. Аталган дарыяга келечекте 3 чакан ГЭС куруу пландалууда. Буга инвесторлор дагы даяр экендигин маалымдашты. Камбар-Ата ГЭСинин биринчини Камбар-Ата 1де мына бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан iş planları işlep çıkıp atат. Быйылкы жылы баштайбыз дейт. Өткөндө айткан ушул акча каражат бөлүндү деп. Ошол эле мезгилде тапшырма берилген
ар бир Кыргызстандын дарыяларына ошол кичинекей чакан кестерди куруу боюнча. Эми айта турган болсок, ошол чакан кестер мисалга Каракулжа районунун Тар дарыясына азыр бүгүнкү күндө 3 инвестор келип, ошол чакан кестерди куруу иштерини бүгүндө жүргүзүп жатат да. Ошол келип курайлы деген өздөрүнүн ойлору бар, сунуштары бар. Ошолор боюнча бүгүнкү күндө ТОлор иштелип чыгып атат. Мамлекет башчысынын тапшырмасына ылайык облус жетекчилеринин жергиликтүү эл менен болгон жолугушуулары Араван, Кара Суу, андан кийинки райондордо дагы өтөт. Гүлжан Ажматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.